Один эксперт, ишенимдүү букмекер, ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Бектур Асанов Атамбаев орозо бүткөндөн кийин камалат. Саясатчы Бектур Асанов мурдагы президент жакын арада камакка алына тургандыгын айтты. Ал Атамбаевдин камалышына негизги себептер бар дейт. Атамбаев камалышы керек, мен бул сөздү көптөн бери айтып жүрөм. Жакында эле жогорку кеңеште экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзам кабыл алынды. Эми ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койсо эле күчүнө кирет. Менин оюмча Атамбаевди камоого мыйзамдар даярдалып жатат. Ага кылмыш иш козголушуна көп далилдер жана себептер бар. Буюрса жакынкы 5-6 күндө Атамбаевге кылмыш иши козголуп, орозо бүткөндөн кийин камакка алынат. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстандын президенти Мирзиёев ким чоң той берсе камала тургандыгын айтты. Түрмөгө камайм деп Мирзиёев атка минерлердин тойго баруусуна тыюу салып жатат. Бардыгы бирдей той берет. Эгер бир жетекчи, аким, прокурор, салыкчы норманы буза турган болсо, ошол күнү түрмөгө камайм, көрөсүңөр. Бапыратып үйлөнүү үлпөт той берүү үчүн акчаны кайдан алып жатат? Мунун бардыгы уурдалган акча. Тойго 110-120га чейин гана киши чакырылат. Эң көп дегенде 150 киши келип, алдагы атайын комиссиянын уруксаты менен болот. Башкача той болбойт деп президент сөз берди. Президент тыюу менен коррупциянын деңгээлин азайтып, өлкөдө адилеттүүлүк орнотууга жардам берерин кошумчалады. Президент мындай тыюу премьер-министрге, акимдерге жана башка аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө тиешелүү экенин баса белгилеген. Жаңы токтомго ылайык той саат 13:00дөн 14:00га чейин өтүп, коноктордун саны 120дан ашпашы керек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев атка минерлердин тойго баруусуна мындай тыюу салганын UzNews порталы маалымдады. Эгер мамлекеттик автоунааларды чайханалардын алдынан көрсөм, иштен алып кылмыш жоопкерчилигине тартам. Бой көтөргөн премьер келгенде бардыгы ордунан турган көрүнүш элге жакпайт. Эң жакшысы ошол акчага эт алгыла же муктаждардын үйүн оңдотуп телевизор сатып бергиле. Уяты жоктор десе президенттин ачуусу келген. Ал ошондой эле Али Мажлистин Сенаты үйлөнүү үлпөтүнө чакырылгандардын санына чейин аныктаган токтом кабыл алаарын айтты. Бюджеттен айлык алган катардагы киши 4 кызын күйөөгө узатышы керек болсо асынып калып жатат. Анткени башка чара жок. Карызга батышып, ден соолуктарына да кам көрбөйт. Үйлөнүү үлпөт үчүн акча топтоп, канча килограмм палоо керек, кандай эмерек алыш керек деп баш катышат. Биз бапыраган үлпөт тойлорду өткөрүүдөн баш тартуу боюнча аракеттерди көрдүк. Бирок ишке ашкан жок, деди Мирзиёев. Жаңы токтомго ылайык той саат 13:00дөн 14:00га чейин өтүп, коноктордун саны 120дан ашпашы керек. Булак Назар Ньюс KG. Урмат Акунов уранды Атамбаев ачты, Жээнбеков жапты. Нарын облусунун тургуну активист Урмат Акунов президент Сооронбай Жээнбековдун уран кенине болгон чечкиндүү кадамын туура деп эсептейт. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков биз кийинки муунга ынтымагы бекем коомду, укуктук мамлекетти калтыруу зарыл, урпактарга ата-бабадан калган таза табиятты, жашыл жаратылышты жеткирүүгө милдеттүүбүз. Ысык көлдө Кызыл Омполдо уран казуу маселеси коомдо кызуу талкууланып, элибиз кабатыр болуп жатат. Так кеси айтам, Кыргызстанда уран казылбайт деп баса белгиледи. Президенттин бул кадамына абдан кубандым. Ток этерин айтканда мурдагы президент Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаев уран кенин ачты. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков уран кенин жапты. Мына Жээнбековдун чын тийбес душмандарынын жаагы жап болду. Күтө туралы форум тарап дагы эмне деген шылтоо табышат болду экен. Эми Жээнбеков Отунбаева менен Атамбаевге уран кенин каздырганы боюнча кылмыш ишин козгошу керек, деди активист Урматбек Акунов. Булак Назар Ньюс KG. Хиджабы жок рингке чыккан ирандык боксер кыз соттолот. Ирандык боксер кыз Садаф Хадем рингке хиджабы жок чыкканы үчүн соттолуп кетиши мүмкүн экендигин агенттик билдирет. Маалыматка ылайык Садаф Хадемдин машыктыруучусу эркек адам болгондугу үчүн да күнөөлөнүүдө. Хадем эл аралык деңгээлдеги беттештерди жеңген алгачкы ирандык кыз болуп эсептелинет. Учурда спортчу жана машыктыруучусу Францияда калууда жана аталган өлкөдөн баш панек суроодо. Булак Назар Ньюс KG. Сооронбай Жээнбеков согуштун ардагерлерине 20 000 сомдон берет. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгына карата согуштун ардагерлерине 20 000 сом өлчөмүндө бир жолку акчалай жөлөк пул төлөнөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат бөлүмү кабарлады. Буга президенттин резервдик фондунан 7 91 000 сом бөлүндү. Жөлөк пул ардагерлерге төмөнкү категориялар боюнча бөлүндү. Улуу ата мекендик согуштун майыптарына, улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына, экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде фашист
коммунисттер жана алардын союздаштары түзгөн концлагердин, геттолордун жана башка мажбурлап кармоо жерлеринин жашы жете элек туткундары болгон адамдарга тарыхта 1939-жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам катышканы, алардын ичинен 1000ге чукул аял болгону маалым. Улуу ата мекендик согуш экинчи дүйнөлүк согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Анда 160 миңден ашуун кыргызстандык жоокер курман болгон. Орукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыяры менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп акча каражаты, жүздөгөн вагон азык-түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып келет. Булак аргумент KG. Уважаемая судебная коллегия, уважаемый прокурор, уважаемые участники судебного процесса. Поводом нашего обращения к вам с ходатайством о пересмотре дела Текибаева и Чотонова по новым обстоятельствам послужило следующее. Так как известно, законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года с 1 января 2019 года введены в действие ряд нормативных правовых актов, в частности Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Соответственно, Уголовный кодекс от 1997 года и Уголовно-процессуальный кодекс от 1999 года признаны утратившими силу. Ар бир далилди тастыктап туруп, анан өкүм чыгарыш керек. Ошондуктан ишти кайра кароого талап кылып атабыз. Текебаев, Ульбек Черкешев, жана Чотонов, Дүйшөнкул Тербаевдердин кылмыш жоосундары Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319-беренчи бөлүгүнө жиптелинсин. Соттук актылардын корунту бөлүгүнөн соттолгон Текебаев, Ульбек Черкешевич жана Чотонов, Дүйшөнкул Тербаевге карата колдонулган үмүттүү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы датанууга жатпай, соттоло туруп жабык. Конституция менен эмес, абийир менен эмес, сот саясий кандидатура менен чечим чыгарды. Уят бийликке наалат. Ушунча элдин сөзү көзү ок бийликке. Мына бизде сөз да калган жок. Biz şu 23'ünde çıktık hele şu жерге gelip. Bu kavimiz etmese, sözümüz etmese, bu prezident bir kadar zabini seribini minakı batar. O şerge gelgende şunca kalktı göğününü aytıp, boldu, bolat, saçmakla, dep koymuyor mu? Uşuğa mı gelmedi? Ya itten sorap gelmedi, ya bitten sorap gelmedi. Uşul sözü. Kantı para ben 600 kilometre yerge. Bana bir ay oldu ki gelme. Narazılık kızım. Şu tekvapta çıkarmaktan da narazılık. Adam şehirde söz oturgan, gavet oturgan deputat ben orapa geldim. Soronbay aylanayın. Sen bizim balasın, bırak çıkarsan bolmak. Sen memleketin başına geldin, beni karapayım el için iştep berem. Senin için momtu berem degen bir ülüşü de bolgoncuk. Мыйзам бир эмес 5-6 жолу Садыр Жапаровго карата абдан бузулду да. Мыйзам бул ар бирибиз үчүн так аткарыла турган мыйзам. Башка биз так аткара турган эчтеке жок адам үчүнчү. Албетте баары тең айтышат, же мыйзамдан коркпосоң, анда Кудайдан корк депчи. Бирок мен ойлойм,
Кудайды баарыбыз эле сыйлайбыз, баарыбыз Кудайга жалдырайбыз, кандай убакыт болбосун. Бирок мыйзамды ар бирибиз сыйлаганга, урматтаганга, мыйзам менен иш алып барууга биз милдеттүүбүз да, жаран катары. Кайсы өлкөнүн жараны болбосун. Бүгүнкү соттун чечими бул абдан акыйкатсыз, адилетсиз болуп калды. Эгерде бул ушул мыйзамдын одоно бузулушуна Конституциянын гаранты катары президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков 9 майга дейин кийгилишпесе, аттиң деп каласың. Анда мен дагы көптөгөн мындай азыр айтып атышпайбы, азыркы бийлик. Биз мыйзамды орнотобуз. Биз коррупция менен каршы көрүшөбүз. Биз ар бир жарандын укугун коргойбуз деп. Мен ошол күчтүү саясатчылардын арасына эл силер киргизесиңер мени. Ошол күчтүү саясатчы катары мен да ишенбей калышым мүмкүн. Ошондуктан мен суранып кетет элем Сооронбай Шариповичке мына ушул саясий туткундардын тагдырына саясий чечим кабыл алышы.